Биздин бүгүнкү коногубуз сиздер тааныйсыздар. Өзүбүздүн досубуз Сыныш Кекеев. Мен да тааныйм да кой. Мен да тааныйм. Бул жакка кафесине жаңы эле келсем, бул жакта бир жаңылык бар экен. Дияктан өрчүп кетти достор. Бир жолу келет, текшерет. Сага сертификатты 40 000 сомго берет. И все, сен каалабысың 40 000 сом менен. Прикинь. Тойго эмнеге каршы экенин айтайын. Анан эмне болуп сен травма алгансың? Ошону айтып тойдон эмне болуп травма алганымды айтайын. Анан кийин хит кайдан чыкканын айтып берейинби? Мунун ипи бир жылга канча 500 000 расход кылат экен. Прикиньчи. Кудай буйрса бир жылдан кийин биздин өлкөгө Америка, Европа элдери Кыргызча сүйлөп келет деп биздин мамлекетке киргенге очередке турат атпайбы? Мына күчүктөр үчүн достор, силер көрүп аткан күчүктөр үчүн ушул баштан алды да, азыр силерге мындай көрсөтүп берейин деп атам мына. Келсең дамге досум дейт го. Ассаламу алейкум, урматтуу Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баардыгыңыздарга салам. Биз көп убакыттан бери сиздер менен көрүшө элекпиз. Буйрса, кайрадан сиздердин назарыңыздарга ушул биздин интервью форматындагы чыгарылышыбызды чыгарып баштадык. Биздин бүгүнкү коногубуз сиздер тааныйсыздар. Өзүбүздүн досубуз Сыныш Кекеев. Мен да тааныйм да кой. Мен да тааныйм. Буйрса, биз интервью кылганыбызга 1 жыл болуптур. Азиреттин каналында эми только бир жылда бир жолу интервью чыгып турат, Кекеев деп турат. Бир жылда эмне жаңылыктар болду, кандай өзгөрүштөр бар, кандай ойлор өзгөрдү, ошонун баардыгы боюнча азыр сүйлөшөбүз. Азыр бул жакка кафесине жаңы эле келсем, бул жакта бир жаңылык бар экен. Дияктан өрчүп кетти достор. Биринчи жаңылык өзүм айтып коеюн силерге. Бирок Кудайга шүгүр, аябай эле чоң кырсык болуптур эми. 2 күндөн кийин ачылабыз. 2 күндөн кайра ачыласыңар. Эртең кечки мал же бүрсү күнү. Башка эмне жаңылык эми кафеде, жашоодо? Башка жаңылык, сен экөөбүз канча болду? Сен экөөбүз свитсе жабылганда тартабыз, Ой, алдан бери банкрот болдуңбу? Боло элексиңби? Алдан бери болдук. Жайды ачып жапканга үлгөрдүк. Былтыр 5 точка ачтык. Летний кийди кошсок көлдөгү сезону 6 точка болот. Азыр дагы точка ачылганга даярданып атабыз. Жабылганга даярданып атабыз. В общем, ошондой. Башкысы. Көптөрдүн жүрөгүнө жаккан жаңылык болушу да мүмкүн. Алкоголду алдык мен. Алкоголду алдың да? Жакында ооба, жакшы жаңылык менен бөлүштүң ушул баардык кафелерде алкоголду алдың. Анан эмне түрткү болду, эмне себеп болду ушул алкоголду алганга? Ошол жөнүндө. Алкоголду алганга негизи менин учурумда бул эч кандай маркетинг деле эмес, эч кандай религияны да бул жакка аралаштырбадым. Просто өзүң деле көрүп жүрөсүң көптөн бери. Акыркы жылдар особенно силерди кошо чакырып атам спортко, здоровый образ жашоого, анан дагы көп благотворительный акцияларда кошулабыз, өзүбүз организовать этебиз. Былтыр 1 жыл бою футбольный команданы спонсировать этип жардам бергенге салымыбызды кошуп аттык, жаш таланттарды колдойлу деп, возможности жок вот. Анан ошонун баарысын карап атып, жазып атып, сен экөөбүз тоолорду көп айландык, Кыргызстандын укмуш природасын, укмуш жаратылышын дүйнөгө көрсөтөлү деп, биздин видеолорду көрүп көптөгөн туристтер Кыргызстанга келип атат. Жакшы тартып атабызбы, жаман тартып атабызбы, бирок аракет жасап атабыз, аракет кылып атабыз да. Былтыр жаздан берки кылынган жумуштарды күздө карап, ошондон баштап ойлонуп келип атканбыз да. Ошончо жакшы жумуштарды кылып, элибиз үчүн, жерибиз үчүн деп жасап келип атсак, туризмди колдоп атсак, анан ошол эле убакта алкоголду сатып, кайра эле өзүбүздүн элди отравить этип атабыз да. Биздин кафеге келип алкоголь ичкендер, алар алкаш болуп кетчү кишилер эмес. Өзүн сыйлаган, ар биринин бизнеси бар, жумушу бар. Ал нерсени өзүнө позволять этип аткан кишилер келип ичип эс алып кетишчү да. Бирок ошого карабай, ошол алкоголдун үстүнөн акча иштебейбиз деп чечтик да. Чисто ошол үчүн алып салдык. Алкоголдон мындай сыр болбосо, баардык точкалардан канча прибыль түшчү? Былтыркы 2004-түн эң пик карадык, анан жаңы жылдын алдында декабрь айын карадык. Алкоголь жакшы сатылчу учурларда да. Ошол учурларды карасак, примерно 600, 700, 800 миң ошол ортосунда да, ары бери 100 миң, 200 миң сезонго карата өйдө ылдый болуп турат. Бирок ал учурда Токмок, Караколдо точкалар жок болчу да. Ошолор жок. Алкоголь сатылган 3 эле точкабыз болчу. Ошол 3 точкадан примерно ошол 600, 700, 800 миңдей иштечүк айына чистый прибыль болчу да. Возможно, кээ бир точкалар
болсо алмашышы мүмкүн. Кээ бир точкалар форматыч. Азыр бизде Жал, Вефа центр, Сум булар самообслуживаниеда. Көптөрүндө вопрос бар эмеспи? Эмнеге обслуживанияга аласыңар депчи. А биз ошого байланыштуу анча-мынча точкаларда обслуживаниясы жок деле кылып койдук. Проценти жок, бирок самообслуживание кылыпчы. Алкоголду алганга байланыштуу, көп прибыль жоготконго байланыштуу көп точкалардын форматы өзгөрүшү мүмкүн. Даже возможно анча-мынча Кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? бир аз кымбатташы мүмкүн. Обслуживание кошулуп, официанттарды коюшубуз мүмкүн. Менюну көбүрөөк кылышыбыз мүмкүн, чтобы акча иштеш үчүнчү. Анан даже возможно кээ бир точкалар жабылып кетиши да мүмкүн да. Биз азыр эшикте үшүп кетип туруп анан кафеге кирип кичине чай ичкенче сүйлөшөлү деп атабыз. Могул халал маселесинде. Сенден дагы комментарийиңе көп жазып сурашат, мисалы халалбы, эт халалбы депчи. Анан немени алгандан кийин, алкоголду алгандан кийин дагы элдин ою бир топко өзгөрдү болуш керек. Анан негизи эле могу халал дегенди киргизейин деген ойлор барбы, сертификация деген бизде кандай иштейт бул? Сен өзүң оюң кандай ушул нерсеге? Мен азыр негизи азыркы учурда кандай болуп атканын билбейм. Бирок 3-4 жыл мурда биз жумушту баштап атканда биз кызыгып көрсөк, момундай экен эле. Бир жолу келет, текшерет, сага сертификатты 40 000 сомго берет, и все, сен халалсың 40 000 сом менен. Прикинь. Шаурмалар бүт ошентип халал болуп турбайбы? Андан кийин дагы мындай текшерүү, тынбай текшерүү болбойбу экен, Биз алар менен иштешпегенге байланыштуу дальше кандай процесс болушун билбейбиз. А халал тиги сертификатты кандай алышын вот ошол жактан билебиз да. Себеби вроде халал индустриянын бирөөсү тиги байкеге дагы тандык тиешелүүсү бар болуш керек, Мыктыбек Арстанбек да. Ал деле коуч болуп, ал деле элдин башын айлантып, ал деле бизнес көрөтүп жүрбөйбү? То есть элдин алтындай болгон убактысын алыпчы, анан ошондой киши кантип халал эмес экенин көрбөй туруп чече алат экен? Бул бизнес да, бул бизнес, элдин ишеничинде болгон бизнес. Жөн эле динди пайдаланып бизнес кылып атат дейсиң да? Динди пайдаланып бизнес кылып атат. Мен өткөндө сойгон жерди көрсөттүм, мал багылган жерди көрсөттүм, өлгөн мал эмес, башка болгон мал эмес. Бирок ошол эле убакта азирет малды 10 000 кылбай союп койсо деле халал болбой калат да. Ал сертификатын эч ким уруп ойногон жери жок. Ал мындай человеческий фактор ойноп кетиши мүмкүн да. Ошого байланыштуу мага этти таза соёт, канын чыгарат, 10 000 кылат, халал деп алып келип берет. Эт алып келип бергендерчи. Эт алып келип бергендер халал деп алып келип берет. Сен бул жерде эч кандай мындай алкоголь кошпой, бул жерде эч кандай алкоголь эмес, даже лагман мантыга кошулган китайский кристалл усилитель вкуса туздарды кошпойбуз биз. Чисто табигый кошумчалар, специялар, и эч нерсеге чылабайбыз, эч нерсеге мариновать этпейбиз. Еще биздики кургак маринад да раб деп коет, натирка. Вот. Демек сенде мындай сертификация жок, халал деген, бирок сен өзүң мындай совестиң менен, конечно, ак ниетиң менен бирөөнүн халал деп алып келген этин элдерге тартканга аракет кыласың, мындай таза кылып. Брат, если туура жумуш жасагым келбей, ошондой жаман эттерди сатып же башкасын кылып, лишь бы акча иштеш керек болсо да, негизичи зачем доходтун отказ берип? Причем биз конкретно иштеп аткан жумуштун доходунан отказ бердик да. Мындай иштебей калган жумуштан отказ бербей элебиз да. То есть жумуш иштебей калды, биз алкоголдон отказ берип, башка аудиторияга иштеп кетебиз деген максат эмес да. Вот иштеп атат жумуш, акча алып келип атат. И ошол прибыльден биз просто отказ бердик, все. Бир жыл мурда канча точкаң бар болчу? Азыр канча точкага көбөйдү? Бир жыл мурда 3 точка бар болчу. 3 точка бар болчу, Азыр уже 9, или 8? 8. Сумда ачылдык, Вефа центрде, Жалда ачылдык, Токмокто ачылдык, Караколдо ачылдык. Анан көл сезонный эле да. Кстати, еще важный момент бар да. Бизде Палимбиште договоренность менен пансионаттар менен иштегенбиз да. Башка жактарга мындай отдельно аренда. Алар сезонный, мындай. Возможно, если ал жактан биз соглашенияны өзгөртүп албасак, Палимбиште алкоголь болуп калышы мүмкүн да. Мүмкүн. Но азыр алар сүйлөшүлүп атат, кандай болот убакыт өткөндөн кийин билинет да. То есть, где мы можем самостоятельно убрать, мы полностью убрали. Демек бул жерде тигилер менен партнерство бар да, алар менен дагы неме кылыш керек болот, мындай эсептешиш керек болот, түшүнүктүү. Единственный Палимбич ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул демек көлдүн сезону болгон үчүн, туристтик жай болгон үчүн, балким ал жактагы партнер менен келишим болуптур, анан ары же бери чечилет турбайбы? Негизи эле могу филиалдарды ачып аткандан сыныш кандай сеники? Баардыгын өзүң ачасыңбы же партнерлор менен киресиңби ал жака? Основной өзүбүз ачкан болчу. Анан кийин партнер дегенде биз көчөдөн инвесторлорду алып, анан акчасы бар кишилерди эмес, айланабызда жүргөн кишилерге эле возможность берип эле кел чогуу иштейбиз,
давай деп эле анча мынча точкаларга кошулган кишилер. Мен сага деле айтпадым беле. Кел чогуу ачалы иштели, чем акчасы бар дядьканы күтүп отуруп, анан бирөөдөн инвестиция алып алга көз каранды болбой, кел болгон чөнтөктөгү акчаларды чыгарып, наоборот жаштар иштеп, жаштар көтөрүлүп, жаштар бирдей кыймыл аракет кылабыз деп. Ошентип жүрүп, банкротто болбодум, 2 проект менен. Бирок Сен кайсы жерден банкрот? айтып бербедим. Немеге? Свитсес. Молбу? Свитсес. Экинчиси жай. Ал жактан деле менин акчам кирип кетти да. Бирок опыт экен да. Свитсестин учурунда если биз чын эле жумушту плюска чыгарып, аркы жактын шалакылыгынан, бири-бирине болгон мамилесинен банкрот болуп иштеп аткан жумушчу болуп калса, жайды реально иштете албай койду. Вот иногда момундай го, отуруп анализ кыласың да. Анан анализ кылып, эмнени туура кылдым, эмнени туура эмес кылдым деп ойлоносуң да. Кандай кылсам кайсыл багытта кетмей элек депчи. Жайды мындай анализировать этким деле келбеди да. Тупо эле шашкалактап, бирдемени баштап туруп шашкалактап жабып туруп, банкрот болуп туруп, Ал жакка канча банкрот болдуң ал жактан? Ал жактан $75,000 кетти примерно. $75,000 кетти. Ойлонуу боюнчачы, мен аябай Алматыга аракет жасабадым беле. Аябай Алматыга аракет жасап, мен тоону омкор үрөм, анан бардык нерсени кыйратып жиберем деп былтыр фастфудтарды иши ачып баштадык беле. Оказывается, биринчи жолу Нурлан байке Мирзаматовго интервью бергенде деле айтпадым беле. Оказывается, жашоодо базып кете берсең, эшик көздөрү ачыла берет экен депчи. Ошондой чын окшойт деп койдум да. Мен канчалык аракет жасабайын, канчалык умтулбайын, биз Алматыга 2 жыл подряд кире албай калдык да. Вот месталарды дайындап, вот ачылышыбыз керек дегенде деле проблема чыгып калып кире албай калыпчы. Күздөн баштап отуруп реально ойлондум да. Проблемалар болуп, съемкаларга чыкпай, анан жумушта көп жүрүп калдым да. 1 ай жумушка полностью вникать эткенден кийин аябай сүйүндүм десең Алматыда ачылбаганыбызга, прикинь. Аябай сүйүндүм. Көрсө чын эле ар бир нерсе өз убактысында болот окшойт. Мындайча айтканда, Алматыга вообще киргенге даяр эмес экен элек да. То есть нам еще работать экен да. Мен азыр фастфудтарды былтыр ачтым. Азыр ойлонуп көрсөм, бизге фастфудтардын кереги жок экен эле да. Биздин маржинальность өтө аз болгон үчүн фастфудтар болбойт экен. Полноценный кафе ачыш керек экен. Например, 1 сэндвичтен 20 сом иштесең, хотя бы ошого чай сатып, чайдан бир 50 сом плюс иштеп, ошондой совмещать этпесең, чисто сэндвич саткандан акча иштей албайт экенбиз да. Элге окшоп 1 сэндвичти 500 сом, 450-500 сом кыла албайт экенбиз. Арзан кылып дагы 1 сэндвичтен 10 сом иштеп дагы жүрө албайт экенсиң. Анан азыр кандай пландар, кандай ойлор болуп атат эми? Дальше кандай дегенде буйрса ошко ачылайын деп атасыңбы? 1 майга чейин если жакшы аракет жасап, бардык планы болсо 1 майга планировать эте алабыз. Стройка бүтсө, үлгүрсөк, Ачылабыз деп, э? Ачылабыз деп. Бирок не факт. Кар жагынча ачылабыз да кийинки жылкы. Немечи сенде кандай болот могу? Франшиза, филиал дегендер менден да сурайт да көпчү. Сыныш менен сүйлөшүп бербейсиңби? Филиал сатат бекен, Жалал Абадка сатат бекен, Дияка сатат бекен дегендерчи? Филиалдар сатылбайт негизичи. Франшизабыз да жок. Анча-мынча жаныбызда жүргөн, жакшы тааныш, жакшы дос, ар жак бер жак менен чогуу иштейли, чогуу бир жумуш жасайлы деп айттым го, кээ бирлер менен партнер болгонбуз депчи. Анан жөн эле мындай до конца бышпаган оокатты сатып эле байыгандан көрө мындай биринчи 100% бир стабильный бирдеме куруп алыш керек экен да. Воздух деле сата бербейчи. Сатсаң болот. Атың чыгарып алдың, мисалы, сен сатсаң болот, мисалы, ар кандай бага. Ошол эле Алматыга сатсаң болот, ошол эле Өзбекстанга сатсаң болот. Сатсам болот. Бизнес коуч болсом болот, бизнес көрөтсөм болот, наставник болсом болот, сатсам болот, болот, мисалы. Бирок бунун баары воздухта азирет. Өзүң деле азыр бизнестерди кылып баштап көрүп атасың. Киши өзүнүн башы менен ошону жашап өткөрмөйүнчө мындай решение предпринимать эте албайт. Предпринимательство бул өз убагында чечим кабыл алганды билген киши болуп эсептелинет да. А чечим алуу кайсыл жактан чыгат? Чечим алуу бул жашоодогу чогулган тажрыйба аркылуу чыгат да. Туптуура. Анан кийин воздухту үйрөтүп алып эле, окутуп алып эле, сен миллионер болуп кетесиң деп эле, ал байкуштардын акчасын алып эле. Калп эле мотивация берип, мындай. А мен азыркы если франшиза сатсам деле ошол эле тема болуп калат да. Мен өзүм бул жакта өзүмдүн жумушум менен разобраться не могу 100%. Өзүм стабильный доходко чыгара албай атам азыр, например, да. Анан ошол эле убакта атка таянып эле, маркетингге таянып эле, полностью автоматизация болбогон жумушка эле, жумушту эле франшиза. Мен иштейм. Болду.
сатып алган киши Тегин эмне иштебейт. болот, Иштебейт. Мен иштейм, сатып алган киши иштебейт. Зачем? Лучше мен ошол өзүбүздүн эле жакын арабызда досторум менен партнерство кылып эле, мен өзүм управлять этип, өзүм башкарып, ар бир кашык вилкасына чейин өзүм карап, жумушту өнүктүргөнгө аракет жасаганым жакшы да. Франшиза сатып, маркетингди койбуруп коюп эле өзүм акча иштеп алып отургандан көрөчү. Сыныш могу акыркы айларда сен өзүң бияка жумушка толук вникать этип, ички системасын дагы бир жолу мондай бир аңтарып теңтерип, кадрларды бир сире алмаштырып ушундай кылып атпайсыңбы? Бага чейин айтып калдым, бул кадр маселесинде мен эле эмес, жалпы бизнесмендер кыйналат экен депчи. Азыркы учурда мен дагы мындай акырын мындай чакан ишкердик кылып баштадым. Мен өзүм дагы сездим да бул нерсеничи. Анан ошол боюнча айтып берсең, бул кадр маселесинде эмне үчүн кыйынчылык болуп атат? Сен кандай ойлойсуң? Башкы проблема эмнеди айтайынбы? Башкы проблема бул тигилерде, инфобизнесмендерде. Эмне үчүн? Успехти көрсөтүп атат, жакшы жашоону көрсөтүп атат, оңой жеңил жашоону көрсөтүп атат. Кандай кылыш керек экенин көрсөтпөйт. Кандай кылыш керек экенин көрсөтпөй атат. Постоянно интервью бергенде ушул теманы сүйлөшөбүз, постоянно ушул ойду айтып келем да. Адамды адистикке гана үйрөтө аласың. Адистикке, то есть кантип камера тартканга, кантип монтаж кылганга, кантип могул чайды кайнатып, заварить демдегенге, кантип бургер бышыганга, кантип кафель коюп, кантип электричество тартканга үйрөтөсүң. Бир тармакты кылганга, Бирок кишини предпринимательствого үйрөтпөйсүң. Мындай ишкер кыла албайсың кишиничи. Ал ишкердик тажрыйба менен келет. Вот армияда полковник болбойт эч ким сразучу. Биринчи солдат болот, анан көтөрүлөт, анан буйруса бир 10-15 жылдан кийин генерал болушу мүмкүн. Сразу эле полковниктикти үйрөтпөйт да ал жерде. Эмнеге? Мондай да, көп бизнесмендер азыр, блогерлер, бизнесмендер очогон акчаларга бизнес завтрактарды организовать этип атат. Ажырашкан кишилер бактылуу болгонду үйрөтүп атат. Семьясы жок кишилер семейный счастьяны үйрөтүп атат. Бизнести үйрөтүп атпайбы? Бизнеси жоктор бизнести үйрөтүп атат. Кантип үйрөтөсүң элестет? Туура. Кантип? Туура. Мен дагы достор ушул нерсени мындай өзүм жон терим менен сезип атам да. Мен деле мындай примерно билчүмүн да, эмне кылыш керек экенинчи. Бирок аны кандай жасаш керек экенин билчү эмесмин. Азыр мындай жумуш үстүндө билинет экен. Сен эмнеге жөндөмдөсүң, эмнеге жөндөмсүзсүң. Ачык айтканда Адистикке үйрөтүшүбүз керек. Могул лохотрондор болбойт бул. Мен постоянно алып келем, постоянно ошону жасап аткандар мени жаман көрүп келет да. Бирок чындык. Адамды адистикке гана үйрөтөсүң. Жеңил жашоо жок. Оңой келген нерсе. Анда если оңой жашоону кааласаң бир эле жол бар. Бирдеме коин деп туруп, элдерди алдап, акчасын алып сыздап, карып калган апалардын пенсиясын урда. Ошол эле бар. Бизде ал деле көпкө узабай атпайбы? Антип жашайм десең делечи уже бир жылдын ичинде сен кайра эле кечирим сурап чыгып калып атпайсың бияктанчы. Ошол болуп атат да. Ошого чисто иштешибиз керек. Өзүбүздүн жерибизди, элибизди курушубуз керек да. То есть экономикага салым коюшубуз керек. Только экономикага. Мен оюмча ушул адистикке үйрөнүш керек экен. Айрыкча жаштар азыр бул жаш поколениени зумерлер деп коет турбайбы булардычы? Ошентип атап коет экен да. Анан ушул кадр маселесинде жалпы эле бизнесмендер эмес, ушул жалпы бул мамлекеттик структура өзү аксайт экен да. Ошон үчүн бул жакта көрүп аткандар мындай сразу эле бизнесмен болуп кетем, сразу эле тиги университетти таштап или мектепти таштап эле анан ишкер болуп кетем деген жанагы куруу бир немелерден качыш керек экен да. Сыныш сен акыркы эмес, негизи эле сен той жөнүндө көп айтасың да. Тойлорго каршы чыгып, бир элдердин хейт дагы, жакшы дагы бир эме алдың да. Биринчи тигини айтайын. Тойго эмнеге каршы экенин айтайын. Анан эмне болуп сен травма алгансың тойдон? Ошону айтып берчи. Тойдон эмне болуп травма алганымды айтайын, анан кийин хейт кайдан чыкканын айтып берейинби? Вот, биринчи баленин баарысы тойдо деп атпаймынбы? Көпчүлүктөрдө мындай жакшы халаты жок десең, жакшы кийими жок, бирок тойго кошумча алып барып атпайбы? Бүт баленин баарысы той болуп атпайбы? То есть китайский товарларды сатып атабыз, көрүнгөн малдарды союп туруп ысырап кылып атабыз, жеп-жебей, продуктыларды кор кылып атабыз, миграциядан келген акчанын баарысын тойго салып атабыз. Бул эмне деген нерсе да? Менин өзүмдүн тааныштарымдын көпчүлүктөрү бар да, мына жакын тааныштарымчы. Чөнтөгүндө коко тыйыны жок, тойду өткөрүп алып, кредитке барып, азыр до сих пор страдать этип жүрөт да.
Мен атамдын иниси айткан болчу бир жолу магачы. Бир макал айткан болчу. Конок тойгозо албасаң чакырба депчи. Если конокту тойгозо албасаң, анда конок чакырба. Мен ошол философия менен свадьба өткөргөм да, сен деле билесиң. То есть эч кандай кошумчасы жок, эч кандай подаркасы жок. Чисто от души буюм катары. Эч кандай мындай сатып акынан акча кылчу эмес, мындай буюм катары, эстелик катары коюп койчу. Нерсе берсең сонун, андай бере албасаң вообще эч нерсе кылба. Мен чисто от души кел, менин азыркы күнүм жакшы күнүм. Мындай сүйүнүчтүү күнүм. Бөлүшүп кетти. Келип мен менен тең бөлүшүп, ырдап, чордоп, мен столго кое алган тамакты жеп, курсагымды тойгузуп, жыргап кет. Туура. Мен 40 кишинин курсагын тойгуза аламбы, значит 40 кишини эле чакырам. Алдан 50 кишини тойгуза алам, 50 все. Андан кийин там кошумча жабат эле, анан Бизде кошумча дегенчи мондай бир карыз сыяктуу эле болуп калганда, мындай кадимкидей кошумчаны алып, аны тетрадька жазып, аны бир жерге сактап, анан кайраанын тою болорду ошол списокду ачып, бирөөдөн карыз алып туруп эле аны кайтарайын деген сыяктуу да. Негизи бул сага берилип аткан белек катары берилиш керек да, мындай кайтарымсыз. Ал эгерде сен эртең тоюңа алып келбесе дагы, алып келсе дагы, ал мындай сенин ичиң орунбай турган нерсе болуш керек да. Ошон үчүн менин оюмча сен азыр айтып аткан философияңа мен деле кошулам. Эгерде мен дагы бир маареке өткөрсөм, бир жакшылык өткөрсөм, мындай өзүмүн ошол келе турган элге расчет албай, бизде азыр баардыгы ошо расчет менен өткөрөт да. Ушу келсе монча, келсе анан монча түшүп калса, монча жабат экен депчи. Менимче ошол эң туура болот. Ар ким өзүнүн абалына жараша той өткөрүп. Макал бар го, журканына карай, төшөктү карай буттусуз дегенчи. То есть өзүңүн положениеңе карап жумушуңду жаса да. Негизи эле мындай детально той жөнүндө толтура интервьюда айтып бердим. Ал негизи көп хейт алдым ал жөнүндөчү. Бирок мен биринчи ошол интервьюну бергенден кийин ал теманы президент өзү да көтөрүп колдоп чыкпады беле. Президентти негедир особо эч ким сөгүш албады, бирок мени катуу сөгүш салды да. Анан сыныш, азыркы учурда сен мен билгеним боюнча дагы деле квартирада жашайсың, Эми сенде квартира алганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Эң биринчи биз мындай кыргыздын айрыкча мырзалар, эркектери мындай үй алганга аракет кылабыз да. Башыбызда бир үй болсун деп, азыр мигрант болуп иштеп жүргөн биздин мекендештердин деле ар биринин башында ушул нерсе да, мындай өзүмөн үй алсам, үй бүлөмдө үй болсо деген сыяктуучу. Баарынын башында ушундай болот. Сен неге үйдөн баштаган эмессиң? Үйдөн эсли баштасам, азыркы болуп аткан бизнесим жок болот болчу. Ошол эле. Жок, сен азыр деле, андан бери деле уже үй алганга. Жок, алдан бери деле үй алганга мүмкүнчүлүк бар болгон болчу. Просто айтып атпаймынбы? Киши бул адам катары эле мындай, субъект катары эле төрөлүп калат окшойбуз да. Анан кийин өмүр бою мындай путь становления болот окшойт да. Духовно, там, морально, физически депчи. Анан азыркы арканы карап туруп жасаган нерселеримди көрүп, анализировать этип, мындан ары үй алганга умтулайын. Сен үй алчы, пожалуйста. Болбосо кыргыз элине кайрылалы азыр могу жерденчи. Сбор жасайлы болбосочу. Бул байкуштун үйү жок депчи. Ошого эле сарсанамын да менчи. Ушул жерин кесишет обязательно. Мен подписчиктериме кече опрос жасагам. Кандай сурооңор бар депчи. Анан арасынан мындай кызыктуу бир суроону берейин дедим. Көпчүлүк учурда сенин да комментарийиңе жазылат да. Эмнеге кыйналып орусча сүйлөйт дегенчи. Ушул тема үчүн дагы азыр бир башыңды оорутайын, анан бир хейт алайын. Мынакей. Кыргызча эле тартса болбойбу деп бирөө жазыптыр бул жактанчы. Мамлекет бүтүн туруш үчүн, мындай айтайлы. Кыргыз тили болуш үчүн эмне керек? Мамлекет керек. Кыргыз желеги болуш үчүн, туруш үчүн желбиреп эмне керек? Мамлекет керек. Кийимиң, гербтер болуш үчүн эмне керек? Мамлекет керек. Мамлекет болуш үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү корголуп туруш үчүн эмне керек? Армия керек. Армия ошол мамлекетти коргоп туруш үчүн эмне керек? Военный техникалар керек, октор керек, башка нерселер керек. Эми ошонун баарысы эмне аркылуу пайда болот? Акча аркылуу пайда болот. Экономика. То есть экономикаң жок болсо, армияң деле содержание жок болот, военный техникаң деле жок болот. Если государственный защита жок болсо, желегиң деле жок болот, тилиң деле жок болот, эч нерсең жок болот да. Ошон үчүн туура ой жүгүртүшүбүз керек. Биз өндүрүш жактан азырынча жок болуп атабыз да. Батыраак, анан оңойраак акча табыштын жолдорунун бири бул Кудай берип койгон природа, жаратылышыбыз биздинчи. Анан ошол жаратылышты хотя бы колдонбойлубу? Хорошо, түшүнбөгөн кишилер мени сөгө берсин, бирок азыр
мүмкүнчүлүк болуп аткан кезде хотя бы бир аз орусча тантрап болсо дагы бир аз болсо дагы оюмду жеткирип биздин кооз локацияларды если дүйнөгө көрсөтө алсак, туризм тарта алсак, сен өзүң деле көрүп атасың, Джонни Байкеге жазат, мага жазат, корейстер, японецтер, толтура кишилер жазат, канча кишилер келип атат, бир келгенин эле, бир поездкага эле биз менен чыкканын $1000 төлөшүп атат, бир эле локация көрүш үчүн. Ал канча акчалар Кыргызстанга калып атат да. Если ошого салымыбызды кошсок, ошол тантырап отуруп экономикага бир аз салымыбызды кошо алсак, налог төлөй алсак, да без проблем. Пайдасы көбүрөөк, Пайдасы көбүрөөк, чем ошентип мени критиковать эткен кишилерге карагандачы. Сыныш, акыркы учурларда мына тоого чогуу чыгып жүрөбүз. Анан сен дагы мындай биздин туризм өнүксө экен деп биздин кооз жерлерге зээрикпей барып, күчүктөрүңүздү салып алып, ошол жерден контент тартып Быйыл да жасайбызбы? Буюрса быйыл да жасайбыз. Көпчүлүк учурда мындай сен мындай ичиңен бир ушул туризмге күйгөн нерсени көрөм да менчи. Анан биз дагы туризмди өнүктүрүш үчүн кандай жолдорду, кандай иштерди кылышыбыз керек? Былтыр ошону Министерство туризм менен баштадык беле. Болбой калбады, видеолорду деле тартып, жакынлаштайбыз деп, анан бесплатно иштеп беребиз десек деле мамлекет колдобой койбоду. Алар, значит, биз берген идеяны, биз айткан нерсени колдобосо, значит, аларда более лучший вариант бардыр. Ошолор көрсөтөт да кандай кылыштычы. Менин оюмда просто сервис түзүшүбүз керек Кыргызстанда, мамиле. Мамиле анан, келген конокторго мамиле. Мен тиги Санжар Байкеге деле айткан болчумун. Экономика министри азыр туризм экономика министрине карайт го. Ошондо айткан болчумун. Давайте хотя бы 10 правила жасап коелу. 10 правила. Туристтер эң көп барган жер, то есть Сарычелек, Нарын, Сулаймантоо, Көлжак, 10 правила. Кантип жергиликтүү тургундар, кантип келген туристке ички туризм болобу, Бишкектен барган кишилер болобу, Өзбекстандан, Казакстанданбы, Европаданбы, айырмасы жок. Келген туристке кантип мамиле жасаш керек боюнча 10 правила бүт мектеп госучрежденияларга таркатып берип, ошону соблюдать этиш керек. Даже элементарно туризмдин тармагында иштебесе деле көчөдө басып барып, жол туруп калса деле билиш керек да, кантип сүйлөштү. Анан экинчи 10 правила туристтер үчүн. Аэропорттордо, границаларда, брошюркаларда ар бир келген туристке беришибиз керек. Как надо вести себя в Кыргызстане депчи. То есть мусор таштанды таштабаш керек, ысырап кылбаш керек, суларга булгабаш керек. То есть ошолорду, хотя бы ошолорду жазып таркаталы деген сунуш болгон. Алдан тышкары деле толтура идеялар бар болчу. Азыркы мен оюмча просто сервисти түзүп, ошол сервисти дүйнөгө эле көрсөтүп коюшубуз керек все. Достор, биз туризм тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы? Анан жакында эле Сыныш ушул туризмге деп ушул машинаны алды да. Жок, туризмге эмес, күчүктөрүмө деп. Күчүктөрдү артына сала тургандай кылып ушул машинаны алды. Бул өзү үчүн эмес, бул күчүктөр үчүн ушул машинаны алды да. Анан ушуну обзор кылып берели деп атабыз эми достор. Машинаң тууралуу айтып берсең, бул эмне машина? Неге мындай машина алдың? Машина 4 дөңгөлөк айланат деп коемунбу? Өзүң билесиң го, машинаны көп деле түшүнбөйм, просто аркасында пикап багажниги бар. Мурда күчүктөрдү салонго ташыйчу эмес белем. Мыкы Байке менен, Мыкы братан менен күчүктөрдүн битвасы болчу эмес беле? Алдыңкы сиденьяга ким отурат депчи. Вот, ошо байланыштуу күчүктөр чоңоюп да кетти да. Анан мурда 1,5 миң сомдон бир күчүктү жуунтурчук. Азыр 2 миң болуп калды го дейм, примерно 2 күчүк 3 миң сом болчу да. Элестет, ар бир поездканын алдында итти машинага салыш үчүн 3 миң сомго ит деле жуучук да. Вот, ошого байланыштуу болчу пикап алып аркасына тыгып коебуз эми. Мына күчүктөр үчүн достор, ушул машинаны алды да, азыр силерге мындай көрсөтүп берейин деп атам мына. Капталына келели. Келсең дамке досум дейт. Караңыздар, бул аты эмне машинанын? Фамилия аты жөнүн айтып койсоң? Кореец, Рекстон. Рекстон, Рекстон деген машина экен. Келгиле. Ичи моно экен достор. Бул жакта подогрев сиденье бар экен. Караңыздар. Сен деле укмуш обзорщик эмес окшойсуң азыр. Мен болбой калдым окшойт, мен обзорщик болбой калдым окшойт. Ошо мунун жакшы жери бул жакта дагы сиденьясы бар экен. Анан эң мындай мунун фишкасы ушул машинанын фишкасына ушул бул жердеги багаж болуп атат да мына. Отдельно салондон. Бул жака неме салат экен. Сыныш өзүнүн иттерин салат экен да, күчүктөрүнчү. Бая ачылабы? Мынакей.
Аке, буйрса мыкы салонда отуруп келет экен эми бүгүндөн кийин. Бул жак иттер үчүн экен. Монун үстү ачылат да, Иттерди бияка салып алып, буйрса жайында Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтөбүз ушул машина менен. Мондай болот экен, базар жок. Быйыл толорго жакшыраак чыгабыз да. Достор, обязательно биз тарткан контенттерге лайктарды коюп, стористерге бөлүшүп, жакшы комментарийлерди жазып турсаңыздар, биз тарткан видео аркылуу сиздердин дагы туризмге кошулган салымыңыздар аябай чоң болот. Биз негизи эле этти тартып өзүбүздүн жумушту реклама кылганда өзүңүздүн тандооңуз, лайк басасызбы, кызык жакса лайк басыңыз, жакпаса лайк баспаңыз, алга тарынбайбыз. Именно Кыргызстандын природасын тартып атканда обязательно колдогонуңуздарды суранат болчумун да негизи. Буйрса быйыл дагы ушул Кыргызстандын биз көрө элек жерлери дагы деле толтура экен. Биз Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Быйыл деле көп жерлерге бардык, Буйрса бул жылы дагы көп жерлерге барабыз деп атабыз. Анан ар бир жердин ар кандай өзгөчөлүктөрү бар экен. Мисалы, Нарындын природасы, жаратылышы өзгөчө, Жалал Абадтын жаратылышы өзгөчө, Машинаны аябай жакшы обзор кылып бердим силерге. Детально мондай прям мен өзүм да машинаны жакшы түшүнбөйм, сыныч да жакшы түшүнбөйт. Ошон үчүн аябай кызыктуу, же болбосо аябай скучный бир обзор болду окшойт. Барыңарга рахмат. Сынышка дагы ийгилик каалайбыз. Жумушта негизи эле бул жашоодогу бир ийгиликтер көбүрөөк болсун, Барыбыз деле. Анан биз айтып аткан баалуулуктар дагы, биз айтып аткан идеялар дагы баары ишке ашсын. Ошо, ийгилик. Рахмат. Ишти кыла берели. Өнүгө берели.